Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Курсактагы наристе кызбы же уулбу деп календар карап ысыкчан же суукчан, таттуу жесең, ачуу жесең, уул же кыз деген сыяктуу сөздөргө ишенүү ширк болобу? Эми бул маселе бул медициналык тажрыйба маселеси да. Мен аны илимде аныкталганбы, аныкталбаганын билбейм. Эгерде илимде аныкталып, ошондой аракеттер болуп, тажрыйба жүзүндө аныкталган болсо, ширк эмес болот. Эгерде жок жөн эле аныкталбай эле баланча күнү кошулса кыз болот экен, түкүнчө күнү кошулса эркек болот экен деп ушундай нерселер айткан болсо, анда мындай ширк болот. Эгерде бул жана медицина жактан тажрыйба жүзүнөн аныкталбаган болсо, ошондо ширк болот. Анткени шариятта себеп деп келбеген нерсени себеп кылып алуу бул кичинекей ширктердин катарына кирет. Жана ошондой эле ырым-жырымдар, анан ушу такталбаган нерселерге ишенүү. Анан эгерде ким медицина жагынан аныктап ошондо тажрыйба жүзүндө далилдеп берген болсо, анда ал ширк болбойт. Аллаху алам.